мен 3 миллион тегергенде үйдү сатып мен кайка барам. Изолятордагы жогорку кеңеште канча отуруп чыктыңыз? 2 ай. Биздин элдин сөзүбүздө эч ким укпай жатат. Корккондон эч ким сүйлөй албайт да бердечи. С людьми совершенно не считаются. Акылбек Жапаров келди. Генерал Курсан Асановдун приказ келгенде. Бардыгын эл менен кеңешип иш кылыш керек эле. Бул Кыргызстанда эмес, Терексайда эмес. Түрк элинде жүргөндөйбүз да. Саламатсыздарбы? Мен Атыжон Мыдыр Исаков. Мен бүгүн Чаткал районуна караштуу Терексай айыл өкмөтүндө Терексай айылындамын. Терексай айылы каякта? Чаткал каякта? Чаткал мынау тарапта, мынау тоонун наркы бетинде. Алабука бул тарапта, Ош дагы бул тарапта. А бул жагы ушул Терексай айылынын мындай терең кирген жагы. Мен бүгүн ушул Терексай айылында болуп аткан окуялар жөнүндө айтып берейин деп атам. Анткени терексайлыктар мага көп чалды. Мынау тоону көрсөтүшүп, ушул тоонун астында мынау айылдарга таш түшүп атат, чаңып атат. Ушул тоону азыр алтын казабыз деп тоону мындай казып, кадимкиде ачык жол менен казып алып атышат деп арызданып айтып атышкан. Ошон үчүн кабар алайын деп келдим. Анан азыр мынантип азыр үйлөрдү эми кооптуу болуп калды деп четинен ушул компания сатып алып, бул Эти Бакыр деген компания экен, ушу сатып алып анан мынтип буздуруп азыр эл көчүп атат. 62 же 63 үй жөнүндө сөз кетип атат азырынча. Бирок мен уккан маалыматтар боюнча азыр мындан дагы көп үйлөр ушул Терексай айылы дээрлик көпчүлүгү кетет деген сөздөр бар. Бирок анын чын бышыгын эми ырастайбыз. Бирок мен айтайын дегеним, мына ушул тоону алтын казууга уруксатты берип аткан учурда мына жактагы эл ушудан маалыматы болгонбу, болгон эмеспи? Деги эле ушул элди кошуп, ушул кеңге лицензияны берип атканда элди кошуп берип жүргендик мындай туура элеби, туура эмеспи? Менде ушул суроо бар азыр. Себеби мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына тетигинде чаңып, заводдор иштеп атат, кең казылып атат. Мына үйлөр азыр бардыгы көчө турган абалда турушат. Азыр четинен бузула баштаган. Кандайсыз? Үйдү сатып жүрүп каяка жөнөдүңүз? Ой, мен сатпадым. Мен эмнеге сатам? Сатпайсызбы? Кайсы үйүңүз сиздики? Мына. Канча сурап атат? Сиз канча 3 сурап миллион атат? тегерегинде, мен 3 миллион тегергенде үйдү сатып мен кайка барам. Кухня салышым керек, сарай салышым керек. Балам семьясы менен жашайт, мен жашайм. Мен 3 миллионго кандайка үй алам, кандайка салам. Мен сатпайм мисалы. Өзү негизи канча бөлмөлүү үй эле? 5 ой да. Анда ошо келин бала чака менен жашайсыз? Келин бала чакам, кожоюм бар, неберем бар. Канча адам жашайсыздар? Балам 2 баласы менен, мен чалым менен. Кандайсыз? İdris Isakov. Ооба. Кандайсыз? Кызбы? Жакшы, жакшы. Сиздин үйүңүз кайсы? Меники мына бузулган. О, башында биринчиден кийин. Сиз саттыңызбы? Жок, коңшум сатты. Сиз сатпай турасыз. Сизге канча сунуштап атышат? Мага келелек. Сиз сатпайм деп атасызбы? Жок. Келбегиле деп башынан эле айтып койдуңуз. Өзү негизи 2000 канча 15 лицензия берилген деп атасызбы? Эти Бакырга берилгенби? Эти Бакырга берген, уткан 2016 январда келген булар. Анан келип эле дароо айтканбы, мына үйүңөрдү? Жок. Бул 2018-жылы башталды мына проекттерчи. Казып баштады. Казып башташы 2018 уже буровой разведка болгондо мына жогоручу. 2019 булар уже масштабно баштады. Но булардыкы лицензия берилгенде эмнеге берилген? Подземныйга. 14 та штольный түшүш керек. Штольный кылып. Ооба. 14 штольный, но булардын расположение жылы алтын үйдүн ушу айылдын ичинен кеткендигин несинен булар открытыйга урду. Анан мен как активист катары мен булар менен 2016-жылдан бери мыйзам бузууларына буларга жеткиздим. Бийликке деле жеткиздим, жогорку кеңешке деле алып келдим. Элдин атынан сиани завод курулат дегенде. Ноябрда жогорку кеңешке бардым. Декабрда дагы бир жогорку кеңешке бардым. Жалал Абадтын изоляторуна. ИВСке алып кетип калган. O yerde деле депутаттар менен жолугуп. Ал жерде жогорку кеңеш. O yerde деле жогорку кеңеш. Ну, булардын негизги мыйзам бузуусу жанагы экспертный заключениеден чыккан.
Ал изолятордагы жогорку кеңеште канча отуруп чыктыңыз? 2 ай. Неге? Şu пока mı zavodun kapsulası düşmeyince şu Daminov çıkmasın deyip General Kursan Hasanov'tan prikaz gelgende. Ben bularga просто жанагындай геморрой болуп калган элем. Курбайсың депчи. Анан булар сразу умный ход кылды да открытиеге өтүшүп алды. Но бу жерге келген жанагы ГАОстун представители. ГАОс эмне ал? ГКПН. Ал эмне деген? Бул жанагы мунагу токен тармак боюнча. Ошондо биз айтканбыз да мунагу экспертный заключениени силер чыгарып атканда муну айыл көчө турган болсо эмнеге силер жерге кабар бербедиңер? Ушундай нерсе болот. Көчөт деп. Өзү чындап эле эл менен макулдашылганбы бул? Мынау жерде алтыныңар бар экен, биз аны саталы деп атабыз. Ал үчүн силер көчүшүңөр керек. Ага силерге ушундай компенсация төлөнүп берилет. Ошого ыраазы болушуңар керек. Же болбосо болосуздарбы? Кандай дейсиздер? Мынау жерди иштетсек болобу дегендей суроо болгонбу өзү мындай бир чакырып. Болгон. Бу жерде коомду угузу кылган мал сойгон. Анан кийин эл кирип кетип атканда бир ручка менен бир тетрадь бергенде колду койдурган. Биз бу жерде кол топтогонбуз. Мен 450 голос менен Бишкекке баргам жогорку кеңешке. Каршылык. Онда где-то бир 50-70-100 адамдай эле макул эле сиянеткечи. Эми жанагы жашоого муктаж адамдар. Муктаж бар жерде мыйзам иштебейт да. Неге дегенде мунуларды багыш керек да. Ан киресиң да. Өзүң укугун коргошту билбейсиң. Билсең деле аны кыла албайсың. Неге дегенде Аябай билип кетип атсаң ак үйгө 2 айга ояка кетесиң. Кече силердин келишиңер менен сразу эле интерес башталган. Келиптир. Ким чакырды, эмне болду деп. Эми бу жерде мыйзам негизи өзү жок да. Жок. Үйүңүздү канчага баалап атасыз? Эми жолдошум билет да канчага экенин, бирок бизге 930 миң келген. А сиз? Мен оюма койсо, эми бир үй алыш керек да, ошол акчага кайра. Каяктан? Бишкектенби же ушул жерденби? Ошо Алабукадан эле. Азыр пустой 8 соток жерлер миллион канча болуп атат. Алабукада. Үй салсаң вообще эле кымбат да, азыр стройматериал деле кымбат болуп атат го. Ошо эми түрктөр менен Жериңиздер канча соток эле өзү? сотокун билбейм, ошо элдердикиндей эле да. Барак үйлөр. Биздики ремонту менен да, бирок жаңы эле ногу ремонт кылганбыз үйлөрүбүздү. Былтыр жаңы эле сатып алганбыз да биз. Анан быйыл эле көчүп келдик. Жанысалар без ремонт эле 2 миллион канчадан сатышып кетишти. Бул үйлөрдүн бардыгы баракпы же? Барак. Көп эле барак да. Азыр эми үйлөрүңүздөрдү сатсаңыздар, мына жерлердин бардыгы эми жарылып, бул жак кен казылат экен дейм, Ошентип. Түшүнүктүү. Агайсызбы сиз? Ооба, мен мугалим болуп иштейм ушул мектепте, шыбураган мектепте. Баягыда жаңылыктарда жылдыз болгон мектеп. Ооба. Мен азыр ошого сурап атам да. Мына инвестор келиптир, анан акчалуу болуп калыпсыңар. Айлыкта жакшы алып атыпсыңар. Анан бийлик айтып атат, баягы ушу инвестор эле келсе биз жыргап кетет элек деп. Бирок мектебиңиздердин ошол авариялык абалда турганы мени мындай таң калтырып. Мектеп 58 жылкы мектеп. Жылы жетип калган. Авариялык абалда чындыгында. Министрибиз да келип көрүп кетти, Алмазбек Бешеналиев. Анан ошол негизинен ал мектептин ошол тушунда эле менимче ошол мектептин тушунда канча жолу ачык карьерлер жардырууларды кылды. Ал ошонун соккузун алды. Эми анын о күн чыгыш тарабына келип алды. Булар күн чыгыш тарабынан жардырып атат, соккуну берип. Ошондо мектептен канча алыстыкта турат ал? Мектептен эми түз алганда 100-200 метрге жетпейт. Ошол жерде жардыруулар болот. Жардыруулар болот. Эгерде түз ала турган болсо 100 метр, 200 метр эле аралык. Анан менимче ошол жардыруулардын дагы кесепети тиет деп эле ойлойбуз. Элдин баары эле ошондой эле ойлойт болуш керек, мен билбейм мен ошо. Макул, эми ошо жардыруунун кесепетинен ошол мектептин шыбы түшүп калды дейли, эми баягы өзү араң турган мектеп. Анан менин сураганым башка болуп атат. Сураганым инвестор келсе жыргайбыз дейбиз да өзүчү. Ошон үчүн баягы бийликтегилер отуруп алып айтышат, инвестор издегиле, тапкыла депчи. Инвесторду ошонун пайдасы. Инвестор керек, бирок
туура пландуу иштетиш керек. Бизде туура эмес иштетип атат. Жер астынан иштетиш керек эле буларды. То есть муну берген Ачык карьера эмес. азыр муну лицензияны бергенде айып жок, бирок штольный кылып казыш керек деп атасыз. Союздан бери бул штольный болуп казылып келген, казылып келиш керек дагын. Себеби биздин географиялык рельефтерибиз туура келбейт ачык түрүндө алганга. Аны Исхакбек Торгоев деген белгилүү специалист дагы баса белгилеп кеткен. Биздин рельефтерибиз жок, анан складирование, булар ошол пустой породаны жоготуунун амалын табышпай атат. Каяка жоготуш керек аны? Андай бош жерлер бизде талалар, өрөндөр жок. Сай-сайларга булар бекитишип атат аларды. Эртең катуу нөшөр жамгырлар жаза, ал элге эле зыян болот. Өстөрүнө да зыян. Ошого инвестор болуп келгенден кийин элдин таламы менен, элдин шарты менен, эл менен сүйлөшүп, бардыгын эл менен кеңешип иш кылыш керек эле. Булар андай кылган жок. Атка, эрге кыйшыга учкашышкан бойдон иштери жүрүшпөй келип атат. Себеби эл билет мынакей фабрикасы качан эле мына былтыр эле ачылыш керек эле, улам жылып келип атат. Биз угуп атабыз. Бир жери туура эмес болуп калып атат. Башка жери дагы туура эмес болуп атат. Шашылыш түрдө куруп эле, шашылыш түрдө булар алтынды алып кетип калыш керек болуп атат. Ошондо эми мындай жагы айтканда элдин дагы назары, элдин дагы каргышы тийгендей болуп атат да. Себеби Жок, макул, эми мен дагы эле айтам да, инвестор эми акча издеп келген киши. ооба. Эми акчаны мындай канчалык арзан алсаң, ошончолук жакшы. Мисалы сиз болсоңуз деле бир Африкага же башкага инвестор болуп барсаңыз, ошону кылмаксыз. Мен болсом деле балким ошону кылмакмын. Анан бирок аны көзөмөлдөй турган жергиликтүү бийлик деген бар да. Эми президент бар, геология институту деген бар, жанагы ошол лицензияны берип аткан. Деген менен бизде инвесторлорго ушунчалык катуу ушуларга пайдасына чечиле турган мыйзамдарды чыгарып коюшпадыбы? Буларга кол тийгиз. Өтө эле жогорку деңгээлдеги мыйзамдарды чыгарып койбодубу? Себеби булардын сөзүн азыр биз элдин сөзүбүздө, биздин элдин сөзүбүздө эч ким укпай жатат. Эже, сиздин үйүңүз кайсыл? Бул үй. Сиз не кылайын деп атасыз? Сиздин үйүңүз да балаштуу? Жок, болуш эле кел. Мындай сунуштап эч Жок, биз чеппеме кылып кеткен, ошодон биздин кызыл китеп жок эле, кийин кызыл китеп кылгандан кийин WhatsApp'тан жөнөтөлгүлө деген, WhatsApp'тан жөнөткөн жок, сөздөр келсе анан эме кылабыз, ошондон. Сизде эч ким чык дебейт азыр? Жок. Сиз өзүңүздүн оюңуз кандай? Чыгам дейсизби же калам дейсизби? Мен азыр 47-ге чыктым, 47 жылдан бери ошол жерде төрөлүп, ошол жерде өскөм да. Мен кете турган жерим деле жок да. Мен желательно ошол жерде калышым эмеби да. Өзү негизи сиз кандай деп баалайсыз мындай ушул жердин жараны катары? Могу жерде ошол айылдын ичин, мындай алганда айылдын эле айланасын мындай карасаң көрүнүп турат да. Мындай туалетке баргандан кийин туалеттен нарагы тоо экен. Кен экен да мындай алганда. Анан ушундай жерди кенге лицензияны берип койгон туурабы, туура эмеспи өзүңүз? Аны айтып бер баларга, буларга эме деле жок экен, бизде мен уже эме деле кылбайм. Как-то эме деле жок да. Мисалы мага көп жол жазышты ушул терек сайлыктар. Ушундай болуп атат, мына жерде жардыруу болуп атат, чаңып атат, чагыл таштар түшүп атат. Бизде жашаганга мүмкүн болбой калды деп жазып атышат. Мага жазып атышат. Бийликке демек бийликке деле жазып атышат да. Муну мисалы СМБга жазып атсаңыздар керек, прокуратурага жазып атсаңыздар керек, геологияга жазып атсаңыздар керек, жогорку кеңешке, өкмөткө, президентке дегендей. Анан бирөө жарым келип мындай сурадыбы? Жок, эч ким келген жок. Кечирип койгула, ушу берилип кетти. Жок, эч кандай мен постоянно үйдө болуп атам, эч кандай андай келгенде эмес, сураганда жок. Эртең Кыргызстан барганда кененирээк жүрүп алам деп жүрөбүз да, Түркияда жүргөндөй эле, Түрк элинде жүргөндөй. Кыргызстанда эмес, Терексайда эмес, Түрк элинде жүргөндөйбүз да. Неге? Бийлик деле, башкасы деле бардыгы эле инвесторду колдойт, болду, эл менен иши деле жок да. Инвестор ошого жараша эмне кылып берип атат эми? Инвестор эч нерсе кылганда элди уулап атат, болду. Алтынды алып атыр, кетип атыр. Жок, мисалы мен билем баягыда мисалы местный житель нерде, местный житель чекесинен иштен айдап атыр. Кичине эле ишне сүйлөсөң, болду, иштен айдайт. Жок, мен билем да, мына жерде азыр мына центральный жолуңарда турабыз. Бул жолдо тротуарды көргөн жокмун мен. Кечки жарыктандыруу мына караң кирип кетти да, жарык жана элек али. Же барбы жарык? Жарык жана элек али. Бар. Жанат. Анан баягы күнү маалыматтан чыкты, жана мектебиңер авариялык абалда экенле, ал кулап түшүп калды. Анан анда алар оңдолбосо, айыл өзгөрбөсө, силерге анан өзүңөр айтмакчы чаңды жутуп отурсаңар, анда кандай пайдасын көрүп атасыңар бакыр? Инвестор деп баарыбыз мактап атабыз. Инвестор издеп жүрөбүз өзүбүз. Бу жерде зыянын көрөбүз, пайдасын эч ким көргөн эмес. Бу жердечи
пайдасын эч ким көргөнбүз. Азыр иштеп аткандар иш үчүн эле ушу иштен айрылып калбайын, кредитими төлөй албай жана болуп калбайын деп эле корккондан эч ким сүйлөй албайт да бердечи. Корккондан эч ким сүйлөй албайт. А сиз эмнеге коркпойсуз? Биздин мамлекет, мен неден корком? Мен Алладан башка эч кимден коркпойм мен. Бул айда алды иште. Иштен айда берген, үйүң сатпасаң. Садыр өзү деле акыйкатты сүйлөйм деп жана болгон. Мен эмне деп иштен айдаган? Мени ушу бийликте эмне иште мен мисалы түрктөргө моюн бербейм. Но үйдү сатпайм. Ошонун себебинен айдалгам да мен. Үйүңдү сат дешип атат. Сатканга мажбурлап атат. Мен сатпайм деп айткам. Башында келген 930 000 келген конвертте. Мен сатпайм деп эле айткам. Мен нерде чоң атам бардыгы ушу жерде. Мүрзөгө коюлган. Мен аларды таштап кете албайм. Эртең мен кеттим, барат. Булар мени көчүргөндөн кийин барып туруп атам менен чоң атам жаткан көрдү да көчүрөт да буларчы. Булар мени эле көчүрбөйт, ошолорду да көчүрөт. Тыныч жатканчы. Көрдү көчүрөбү же жөн эле тепсетип эле казып эле салат да булар. Мен айттым, ушу прокурорго бир эле суроом бар. Ошол лицензионный площадьта мазар бар. Şu mazardı ne kılat degende, mazardı ne kılat dedi, satып algandan keyin kazıp durup buldozer menен sürüp işleyt dedi. Uşunu эми prokuratura'nın adamdın taqdırını çeçe turgan adam oşu sözdü söylüyordu da. Qaysı rayonun prokuroru? Rayonun prokuroru. Oşu sözdü söylüyordu. Öz alıp algandan keyin özü bilettir hepçi. No bizde janağı mamlekettin karzıbı je adam şunçalık janındaki özünü adam sapatını jok kıltırıp bir mындай aybanın minesini giyip alganbı. Oşu sözdü aytып берди да. Bir yerde şu mamleketin karzından kurtulabız hep de o yerge ata babalarımız demi kus koyuyoruz bu. Hem onun dele tüyünde altın var. Bir yerden büt var joğunda altın var. Sürma altın, cez, büt nerse var. Özü köp gelgen geologlar aytat. Altının üstünde jürösün özde. Bir yerde altın köp dep. Работа должна быть у жителей этого поселка. Но работа должна быть нормальная. У них было два проекта. Один подземка и один открытый. Вот почему-то взяли открытый. Когда все против, с людьми совершенно не считаются. Переселять собираются они. Куда они переселят людей? Мне скажите, где? Если где-то в каком-то месте переселяют людей, но им готовят площадку, готовят дома, все на свете, потом переселяют. А здесь на голом месте и так вот. Кто-то собрался переселяться, какие-то деньги получили, теперь это вот все разрушается. Вид совсем не симпатичный. Вы знаете, я живу здесь с 60-го года. Я по направлению сюда приехала. Когда я приехала, я знаю, что были маленькие кибитки. Вот у местного населения. Пол был земляной, окошечки вот такие. Сейчас все люди живут по-человечески. И дома, и все на свете. Школу у нас, и музыкальную мы школу открывали. Библиотека у нас очень богатая. Было паровое отопление, все. Все это, что там, все это разрушили. Все на свете. Теперь еще прибыли турки. Теперь вообще собираются разрушать. Конечно, люди, живущие в Терексае, против этого. Но даже то, что наше население вот в этом поселке одно, да, но самое интересное, что вот эта пыль, которая там, да, она же идет и на этот поселок туда вверх, я уже и председателю поссовета говорила, и идет и в ГРП. Ну, пыль это есть. А пыль горная. Горная это силикоз кварцевый. Поэтому о здоровье говорить тогда нечего. Там маленькие ребятишки, которые вот здесь вот носятся, сколько их там, они этой пылью глотают ее. Ну, даже то, что они там полили дорогу один раз, что-то они очень редко стали поливать эту дорогу, а верхняя эта пыль, она так и идет. И самое интересное, на дальнем у нас есть, это еще месторождение дальнее. Вот там они почему-то карьер не открывали. Там у них как подземка шла, так и идет подземка. Хотя это за поселком. И от поселка далековато. Вот я к тому, что надо с этим... Уже сколько раз у нас там есть целая куча всякого разного материала, собрано все на свете. Так что ради Бога, если вы сможете чем-то помочь, конечно, очень будем рады, если вы
поможете, и если что-то с этими людьми можно сделать, чтобы они по-людски к нам относились здесь. Too sizderdiki olsa. Yer sizderdiki olsa. To bizdeki, cer bizdeki. Болгону токен тармагындагы içinde жаткан алтын түрктүк экен да. Ого. Ага kim бериптир? Ого эми ким берген? Шо Атамбаевдин убагында болгон да бул. Бийлик берген да. Ооба да. Бирок бийликтин булагы эл деген сөз бар да. Эл көнсө беребиз, көнбөсө бербейбиз деп айтып жүрүшөт. Сиздер көнүп бердиңиздерби? Не болду? Жок, элде жанагы кызыл шапкалар бар экен. Кызыл шапкалар эле элди тынчтык коюп атыр. Өстөр деле көрүп турат, что бу жерде мыйзам бузуу болуп аткан. Но оякта эмне экен да булар? Мамлекеттик аскер экен да. Токтот, ана экте провокаторду кама десе келип камап коет экен. Бирдекени требует кылып чыга турган болсоң, мыйзам негизинде кагазы, өстөрүнөн келген кагаз, лицензия. Ошо лицензияда мынандай нарушениялар бар экен. Ушул нерселерди кылып атырсың десең көзгө кирбейт экен. Сиздерге макул эми, акчаны берет экен. Анан не болот экен? Акчаны берет да, анан о жерде бир саз жер бар. Жайында суу кирип турат о жерге. Ошо жерди берди. Көнгөн эл ошо жака кетти. Көнбөгөн отурат. Көнбөгөндөр отуруп. Эми экинчи потогу башталат дейт. Менин оюмча экинчи потокко деле бар окшойт го эл. То есть мына 60 үйдөн башка дагы башка үйлөр көчүрүлөбү? Ошондой имиштери бар. Бар. Анан өзү мен түшүнбөйм да. Ошол жерди лицензияны берип атканда 2015 берди деп атасыз. Анан 2016 башталдыбы, 18 башталдыбы казып? 2016 келди булар. Келип туруп, мына жерде биздин эски фабрикабыз бар эле, аны бузду. Кичине иштетип эле бузуп, аны курду. Kurup o şehirde işletti, andan keyin biyaq baştaldı. Siyaniz zavod. Siyaniz zavod 2017'nin ortasında baştalgan. Жерди карап. Мына жердин калып экен деп. Ошо 2019, 2018 полно масштабный иш башталган. Ел ошондо макул беле, эл мындай билип эле турдуңуздарбы өзү? Не болгон, кандай болгон? Каршы чыгып, иш кантип башталган өзү башында? İş başında жалган менен башталган. Кантип? Булар келип, мына фабрикаңарды биз бузабыз, жаңа фабрика курабыз. Иш башталгандан кийин 90% местный житель болот деген. 10% инвесторлордон келген түрктөр болот. Чоңдору. Ошто болгон фабрика курулгандан кийин 50% айлыгыңарды көтөрөбүз деген. Fabrika kurulgandan keyin, ızıçı başlangandan keyin bular 50% emez, akılatqa oturguzуп koydu. То есть, ошондо азыр канча алышат азыр? Adam menin gelinçegim işteyt 22 bin, 24 bin, 25 bin alat. Drabilkada işteyt. Uşulardın analizlerini drabil kılıp turup kim laboratoriyaga jetkizet. Bir 30 bin aylık algan görelek mi? 22'den 26'ga çeyin alat. Bularda vaxtavый sistema kılıp deli işletip gördü 12 saattan. No o yer regresli жерде, o yerde kimikат, mişiyak. Buların özü o yerde 8 saat işleş gerek. Bu жерден ne eken öndürülüyor özü? Bir yerden altın. Birli altın. Yok yani Paput'un üniversitesi hem vardı. Ne? Met var, sürma var, alümin var, kobolt var. Makul emi men azı көрүп атам да, мына ол айылды кошуп ушул кенге кошуп ушул айылды берип бериптир дейли. Ооба. Туурабы? Ооба. Анан ошондой болсо, ошого жараша бизге сиздерге же болбосо бүтүндөй Кыргызстанга канча пайда түшөт эми мындан? Эми биз собраниялардан эмне кылганыбызда 25% үлүш Кыргыз алтындыкы. 2% налог Кыргызстанга. Мамлекетке. Ооба, 2%. Ошо жана Жаманбаев, Сарыбаев дегендер келгенде биз ошо суроону бергенибизде бизге жооп берише албаган. Мындай караганда эми силерге бере турган маалымат эмес депчи. Алар кимдер, эксперттерби? Алар ГКПН. Анан кийин жана Сарыбаев дегени любой жерде
лицензиянын любойунда ошонун колу бар. Ол эмне кылат? Проектировщик. Бийликтин кабары барбы мындан? Бийликке жетишкенбиз. Же мисалы мына Садыр Жапаров баягы ушул наакта ушул жана кенчилер менен, инвесторлор менен күрөшүп жүргөн киши президент болду. Ооба. Өзү келгенби? Өзү келген. Ошо предвыборный гонкада келген. Президент болом деп. Ошондо келгенде айткан, мына Кудай кааласа мен барамын, кичине өзүм эмне кылып алып туруп, буларды төгөрөк столго чакырам деген. Анан Кайрадан, эгер бу жерде мыйзам бузулуп болуп аткан болсо, кайрадан карап чыгам деген бул лицензияны. анан Төгөрөк стол болбоду. Садыр Жапаров келип кеткенден кийин мына жерде 20 машина иштеп аткан. Сразу автоматически 80 машинага чыкты. Ол биринчи факт. Кийин жанагы премьер-министри келди. Артем Новиков. Артем Новиков келгенден кийин эскаваторларын алып келди. Эми бизде мындай эле ой кетип атыр. Ар бир бийликтин бутагы келгенде эл менен иш албада, давай сен өзүң ишиңи кыл дегенде сезилет да бизгечи. Эмнеге дегенде олар келгенде техника токтойт. Чаң жок, шум жок. Бүт нерсе жакшы, асманыбыз ачык. Булар кеткенден анан кийин булут каптайт. Чаң. Түнү менен мына лежащий полицейскийлерди коюп койгонбуз, жана миксер дегендер өтөт. Ояка кетип атканда билинбейт. Жүгү менен кетет. Ояктан келип атканда жүгү жок, жанагы аркасындагы ложкасы, тарак дегендер мен мына жолдун боюнда жашайм. Менин небере балдарым ойгонуп кетет. Тынч жок. Өкмөткө кароолу жаздык, губернаторго жаздык, акимди алып келдик. Аким деле бир көрөйүнчү мен ушул жерде деп туруп, агитация кылып туруп сатпасаңар болбойт деп элди аралаптыр. Үйлөрдү. Ооба. Сатыш керек, мамлекетке өткүзүп коет. Ушу элиме деле мен көп кайрылганмын. Өзү 3 эле менчигибиз бар Кыргызстанда. Бул мамлекеттик. Бул муниципалдык. Жеке менчик. Şu 3 менчикке эч ким кирише албайт деп мен şu элиме жеткизе албай койдум. Но адам ар кандай экен. Бирөө билет экен, бирөө билбейт экен, бирөө алданып калды. Эми биз алданбай эле Кудайга шүгүр мына азыр жашап келип атырбыз. Сата турган ой менде жок. Мен буларга ушундай каршы чыксам, мага булар түрктөр давление көрсөтөт. Сени катының бизде иштейт деп. Айда бер дейм. Айда дейм, айда. Sen erkek болып туруп, катын кишинин юбкасына секирип алдыңбы? Айда. Айда бер. İştebese iştebele койсун. Мени тили кызык кылба, мени катыным, сени катының менде иштеп атыр деп. Иштеп аткан болсо кылган эмгегине акча алып атыр. Нарушениясы болсо тапта иштен айда бер. Болду. Өзү булар бир жолу айдаган. Мени аяка 2 айга камап туруп, мени келинчегим 1,5 жыл жакын жолотпой койгон ишке. Өзү мен мына жерден түшүндүрүп айтып коеюн. Бул жерде мындай экен система. Бул жерде элдин көпчүлүгү ушул кенде иштейт экен. Анан кенге чыгарбай койсо, то есть кенден ушул компаниядан иштен айда берген болсо, бул жерден 30 миңден 25 миңден бир 40 миңге чейин айлык алышат окшойт, туурабы? Эми бар деп коелук, ол эмгекке ол айлык туура келбейт. Жок, эми ал өзүнчө сөз. Бирок эми ошол бир 30-40 миңден айлык алышат экен ушул жерде. Ар бир үйдөн бирден адам иштейт окшойт. Анан алар жанагы компанияга каршы сүйлөсө, же инвесторлорго каршы сүйлөсө, же ушул жер көчпөш керек, мына айыл туруш керек дегендей ушундай өзүнүн позициясын айта турган болсо, анан анын үйүндөгү ошол үй бүлө мүчөсүн ошол жердеги эме компанияда иштеп аткан жерден компаниядан иштен чыгарат экен. Ал айлыгынан айрылат экен. Ошонун эсебинен элдин көпчүлүгү коркот экен. Ачык сүйлөбөйт экен. Азыр мени бир экөө менен сүйлөшсөм айтат, менин күйөөм иштейт, менин балам иштейт, менин кызым иштейт, менин аялым иштейт, мен кыскасы ушинтип мен сүйлөбөй эле коеюнчу, бирок жаман болуп атат. Мына жак чаңып атат. Бизди көчкүлө деп атат. Мына жакта мектебибиз кулап калды. Аны жанагы оңдоп бербейбиз дешип атат деген сөздөрдү айтып атышат. Мен туура айттымбы? Ооба. Картина ушундай экен. Ошодон улам көпчүлүгү сүйлөй бербейт экен. Азыр мына киши бир жагынан эр жүрөктү кылтат өзүчү. Сиздин үйүңүз каерде? Менин үйүм могул жерде. Мындайда. Биз деле ушул жерде туулуп өскөнбүз, ушул жерде жашап келатабыз. Эми каяка көчөбүз, жана айткандай каяка барабыз.
Бара турган жерде эле жок. Мисалы акчаны алып, акча деле ол эч жакка жетпейт. Канча акча сунуштап атат? Где-то 3 миллион, 3,5 миллион сунуштап атат. Эми 2 семья, кээбилер 3 семья, ал менен эч жакка жете албайсың да, жеткизе албайсың дагы. Куруп да бете албайсың, сурак берип койгон. Августка чейин. А сиздерде баягы мындай ал 3 миллион, 3,5 миллион же 900 миң деген бааларды ким аныктап атат өзү үйлөрдүн баасын? Бул жактан эмелер келген. Оценочный компания келген. Компания келген. Ал ким экен ал компания? Независимый компаниялар. А сиздер бирле аны ким жалдап келди? Аны түрк фирма жалдап. А сиздер өзүңүздөр жалдап, ошондой эле көз карандысыз баалоочуларды өзүңүздөр алып келип өзүңүздөр баалатып көрүп, балким баасы ашар анда. Андай кылып деле көрүш керек. Андай кылып көрбөдүңүздөрбү? Болгон жок. Бул өзү ошол 2018ден бери ушундай болуп тема? Же кийин башталды үйлөр сатылады? 2019 геологиядан, экологиядан наркы берки болуп келишкен бергечи. Ошондо айтылган бир экологиядан келген, ушу атын азыр эсте албай атырым. Ошо кишиге мен суроо бердим эле да. Өзү негизи булардын проектини көрдүңөрбү? Чындап эле лицензияны берип атканда. Лицензияны бердиңер, мына проект деген нерсе десем, проект мына эми бүтүп атыр деди. Эми барып биз ушу проект менен таанышабыз дегенде мен суроо бергем. Эгер сен бу проектти көрбөй туруп, эмнеге буга силер рухсат берип койдуңар? 2016 келип булар мынаяктагы Южный Телеканды талкалап чыгарды. Бир 2 тоннадай алтын бар эле. Эми ушул жерде бизде геологторубуз бар, инженерлерибиз бар, ушул жерде биле турган аксакалдарыбыз көп да. А мен эми как активист жаран мен ушул нерсеге кызыктым. Телекан дегениңиз эмне? Телекан деген участка да, золоторудный участка. Ошол жерде канча десем, шунча деген да. Эми 2019 булар проект бүтүп аткан болсо, 2016дан 2019га чейин 3 жыл. Булар ондо мыйзамсыз добыча кылган экен да. Өзү булардыкы 2016дан 2019га чейин геолога разведочный иш болуш керек эле. Булар эч кандай жерди талкалашка жок эле мүмкүнчүлүгү, укугу ham жок эле. Ну булар талкалап чыгарды. Бирок эми анын бардыгы өзү негизи келишимдерде каралат да, өзү лицензионный келишим деген сыяктуулар болот. Ошол келишимдер ушундай түзүлүп. Мисалы ал келишимдин негизинде мисалы бул жерде жергиликтүү бийлик деген бар, жок дегенде макул эми Бишкек көрбөсүн, билбесин, укпасын дейли. Бул жерде аким бар, айыл өкмөт деген бар. Бул келишимиңде монтип турат экен. Азыр буга сен азыр өтпөшүң керек. Анан сен мына жерде мынтип турат. Ошон үчүн мен муну бере албайм дегендей сөздөр болобу айыл өкмөт тарабынан? Эми айыл өкмөттөн боло, эгер айыл өкмөттөн ошондой сөз болгондо, булар мынчалык иш кыла албайт эле. Значит, болбогон да. Анда айыл өкмөт эмне кылып отурат? Макул, айыл өкмөттөн алсыз деп коелу. Эмечи жанагы. Бирок айыл өкмөт ошо лицензия берилип аткан малда мына калктуу пункттан ичинен берилип атканы билинген бекен өзү? Ошого биз ушу мына 2016 болсо мына 2022 болуп калды. Ушу жылдан бери биз ушул нерсенин түбүнө жете албай атырык. Мен бир жолу барып сурадым, сен мунагы изначальный договорду көрсөтчү. Мына турецкий фирма келди Терексайга. Мамлекет менен договор кылып алыптыр. Мен 2%-ны мамлекетке төлөйм, 25%-ны кыргыз алтынга төлөймүн. Биздин Терексайдан алып кетип аткан продукция алтын. Кетип аткандан кийин то бүт бар жокту талкалап аткандай бизге эмне калат? Депутаттарга сунуш кылдым, ошо кагазын алып окугулар деп. Токтоп тур. Өкмөт бербей аттыр. Токтоп туруңуз. Мына бактар бияка жакта. Азыр мына ол жол мына ол. Мына Терексай мына жерден башталат дейли. Ушул жерден бул жака мына эмеге кетет, Чаткалга кетет. Бул жагы Алабукага кетет. Анан мына жагы ушул азыр биз турган жол ушул жол мына жол. Мына жерден дарыя агат, ушуну бойлоп, жолду бойлоп дарыя агат. Анан азыр мына жактарда үйлөр бар, мына жерлердин баардыгы үйлөр деп коелу, туурабы? Бул жагында дагы үйлөр бар, бир катар ушул. Бул өзү сайдын ичинде жайгашкан айыл. Илгерки кенчилердин айылы. Бул жерде мурда сумап өндүрүлгөн да, туурабы? Сурма, ооба. Анан азыр тоо, мына жер мындай тоо болуп турат да, мындайынан бүт эле тоо өзү. Негизи мына жактардын баары эле тоо. Ушул мындайынан тоо болуп, ушул курчап турат, туурабы? Эми ошондо азыр кен казылып аткан жер мына жер, туурабы? Мына жер деп коелу, мынандайынан. Ушул мындай кетип атат.
наркы жагынан анан мынау берки бетине да өтөт да, туурабы? Мынау бетине. Ошол мынау бул жактагы тоо, наркы жактагы тоо экөө тең берилгенби? Ошо Эти Бакырга берилген да, туурабы? Эти Бакыр деген компанияга берилиптир. Ошондо мынау тоону берип атканда, бул беттеги тоону мына Тескей тоо, Күнгөй тоо деп коелу. Ошол эки тоону берип аткан учурда мына жердеги калктуу пункттар, бул жерде жашаган элдер, бул жердеги мындай ак көз, кара көз, ушулар эске алынганбы, алынган эмеспи деген сөз турат да. Себеби эми мына жерде кенди казыш үчүн сөзсүз чаңыйт. Тоо бузулат. Наркы жактан бир таш түшкөн болсо мына жердеги, ал жерде эми чоң тоо, мына көрүп турасыңар. Bir taş düşse mına jerdegi çok çoğun ele bir giltegen üydü jönle basıp tepse öyle kedet. Mınday nanday kılып эле жалпы айтып кетет. Бая кудулдар айтмак жалпак чожо кылып коет. Анан ошол нерселер кандай бул баягы лицензия берилип аткан учурда эске алынган эмес дейм да. Бияка берип койчу уке. Мына азыр мунагу Идирис көрсөткөндө мынагу сууда. Суу. Мына суунун бул бетинде үйү бар. Суунун бул бетинде үйү бар. Мынагу жолдун биягында деле үйү бар. Азыр сен айтып атпайсыңбы? Кандай кылып туруп буну берип койду деп. Мынагу ушу айылды. Ушу Мырзабаев айылды. Лицензия берип атканда бу жерде айыл жок деп берип койгон. Булардын лицензиясы мынагу Зилалиевдин убагында берилген экен. 2016-жылы дейт. 2016-жылы берилген. Золото и сурма деп турат. Бул кагаздар биздиге кокустан эле колубузга тийип калган. Эмесе бул анан ошол лицензиянын келишими барбы, жокпу? Лицензиянын келишимдери ошол жерде бүт эле бар. Заключениялар жагы КПНдин кортунда заключениялары бар. Анан биз буларга кайрыла бергенден булар бизге мындай кылып туруп кат жөнөткөн. Жителям улицы Мырзабаева, поселка Терексай, Чаткальского района Жалалабадской области, через главу Терексайского айылного аймака господина Аширбаева. Бул жерде булар айтып атат, мынакей, на карте по угловым координатным точкам лицензионной площади не указывались конкретные дома, дейт. Үйлер жок деп берилген, дейт. Строения или другие объекты, так если компания заранее не могла знать, что отдельные частные дома и объекты будут расположены на участке предлагаемого карьера, дейт. Демек бул жерде кыргызчага мындай түшүндүрүп коелу. Мына жерде өзүңүз которуп бериң да кыргызча. Үйлөр болгон эмес деп атат. Мына эмеге алтын казыла турган карьердин жанагы территориясында, карьер боло турган участкада үйлөрдүн бар экендиги айтылган эмес деп атат. Бая лицензиялык эмеде. Андан сырткары компания бул жерде үйлөр бар экенин, мындай алганда айыл бар экенин алдын ала биле алган эмес деп атат. Билбей туруп алганбыз деп атат да. Бул эми ачык эле айтып атат, мындай кыргызча мындай ачык айталы да. Силердин өзүңөрдүн билиңер берип койгон бизге ушинтип деп атат да. Туурабы? Кыргызчага отургондо ушундай да. Өзүңөр бергенсиңер, өзүңөрдүн билиңер менен эсептешип алгыла. Макул эми компенсация берсеңер берейин сурасаңар. Бирок көчүп чыгып кеткиле деген сөздү айтыптыр. Кыргызчага отуруп. Анан бул жерде мынакей айтып атат. Компания берде мажбурлоосуз, ыктыярдуу түрдө эле силерден үйүңөрдү сатып алабыз деп атат дейт. Эми берде бизге кайрадан сөздөрдү ыргытышып атат. Булар көчпөзүңөр айыл өкмөтүңөргө өткөзүп беребиз дейт. Кантип өткөрүп берет экен аны? Сиз бул баягы жеке менчик жерде, жеке менчик кол тийбестик деген бар. Кол тийбестик деген бар. Өкмөткө өткөзгөндө деле ал жерде турак жай кодексинде так маалымат жазылып турат. Ал жерде деле өкмөт бизге үйүбүздөн кем эмес компенсацияларды төлөп бериш керек. Жылуу ордудан козгоп көчүрүш деле бул оңой олтоң иш эмес. Зордоп көчүрүш. Анан бул жерде эксперттик комиссиялардын заключениялары да бар мына. Эксперттик комиссиянын заключенияларында бул жерде мындай жазылган: шум, вибрация, бүт ушулар норма деп жазылган. Бирок ал нормадан ашып кетип атат. Мына бүт жазылып турат, ашып кетип атат. 31 децибел болуш керек деп жазылып тур мына. Ал децибелдер бу жерде чындыгында норма 70 болсо 70тен деле ашып кетип атат децибелдер. Анан проектом полностью исключается введение БВР дейт. БВР дегени буро-взрывные работы дейт. Жардыруу иштери болбойт, тыюу салынат деп атат. Тыюу салынат деген. Механикалык жол менен алыныш керек деген, горный массаны. То есть кадимкидей мындай көпшү менен казып алсаң ал. Механикалык жол менен алынат деген. Бирок баягы эме кылба, жардырбайсың деген. Буларда жардырганда үйлөр силкинип кетип атат буларда. Канча убакта бир жардыруу болот? Бир күндө канча? 2-3 маал жардырат.
жөн эле өтө бир 2-3 тоннаны жардырганда эми. Ошондойбу? 2-3 7 тоннага чейин. 7 тоннага чейин жардырышып атыр окшойт. Анан 7 тонна тротил колдонобу? 7 тоннада гранулит деген нерсе. Жанагы селитра деген нерсе бар. Анан кийин ого мине деле кошот. Анын күчү канча болот? 7 тонна селитранын эмеси күчү. Ал бир жарылганда канча руданы? Эми ошону булар сейсмикалык күчтү билерде булар 210 метр деп жазган мынакей. Сейсмикалык 210 метр бул жакын аралыкта чындыгында. Силкинип эле кетет, ол чоң массадагы жардыруулар жасап атат булар. Эми эң акырында мына жерде, мына эксперттик жерлерде мынакей Сарыбаев деген мырзалар бизде бүт кол коюп уруксатты бергенлерде азаматтар. Калыгулова дейт. Калыгулова, Апсаматова деген азаматтар ушулар корутундуну ушулар чыгарган мынакей. Ошол жерде айтып атат, бул жерде эгер ушул эксперттик комиссиянын заключенияларына туура эмес нормалардан ашып кетсе деп атат. Бул заключение дейт, могул автоматически теряет силу дейт. Өзүнүн күчүн жоготот деп атат. Бул нерсеге биздин бийликтер көз жумуп эле коюп атат, билбейм эмнегедир. Эми буга окшогон корутундулар аябай көп берди могу. Жалаң эле заключение го, заключениялар бул кайрылуу, мына акт прием передача документов дейт. Айыл өкмөткө өткүзүп берип аткандагы. Лицензионный. Мына. Лицензионный соглашение дейт, номер 1 дейт. Мында бар экен го бардыгы. Ушуну окуп чыгышыбыз керек экен азыр. Мына эмени 3-пунктта жазып атат, мына порядок и условия пользования недрами дейт. Мына кенди пайдалануунун шарттары туурабы? Жана эрежелери жөнүндө эме лицензият обязуется дейт. Мунда жазылып турат, производит оплату налогов на салыктарды төлөйт деп атат, обеспечение не позднее сроктор, включив технический проект на разработку месторождений. Не деп атат, международным стандартам и законодательству Кыргызской республики дейт. Кыргыз республикасынын жана эл аралык мыйзамдарды сактайт деп атат. Обеспечить вложение инвестиций дейт, в том числе путем привлечения финансирования со стороны банковских и финансовых институтов согласно проекту, не включая цену за право пользования недрами объекта конкурса, следовать по положениям технических проектов, проводит афинаж. Кыргызстанда афинаж ушул жерде коюлуш керек экен да, силикат. Подготовить и представить не позднее 2 месяца некен. Приступить к строительству завод. Золотоизвлекающая фабрика. Не позднее 3 месяца. Обеспечить ввод кустовой ЗИФ. Она обеспечит выход кустовой ЗИФ. Завершить строительство, привлекать иностранных специалистов, осуществлять закупки, выполнять условия невыполнения. Анда башка эмелер жокку, мына салык жөнүндө канча салык төлөш керек. Анан мына элге кандай эме кылыш керек? По реквизитам. Мен мында маанилүү эч нерсе көрбөдүм го, бул лицензионный соглашение деп көп айтасыздар, мында дээрлик эч нерсе жок го. Мен жана айтып бердим го. Ошон үчүн дагы ажообуз келгенде айтып атпайбы, эми өткөн иш өттү, биягына иш алып бара берели деп атат. Эми ошондо могу жерде азыр булардын нарушение менен өтүп кеткен болсо дагы биягына иш кетебесин деген. Дагы заключение дейт, жалаң эле корутундулар экен. Мына токтом дейт, мына Терексай айылдык кеңеши. Мына айылдык кеңеш деген бар да эми бизде. Өзүңүздөр шайлагансыздар, биздин тың жигиттер деп. Эти бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан заманбап дүйнөлүк стандарттагы Доре деген экен. Доре алтын ылгалоочу фабриканын курулушу жөнүндө дейт. Терексай айылдык аймагына караштуу Терексай сайына заманбап дүйнөлүк стандарттагы Доре алтын ылгоочу фабриканын курулуш зарылчылыгы жөнүндөгү Эти бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун мүдүрү Махир Тезжандын кайрылуусун угуп жана талкуулап Терексай айылдык кеңешинин 8-ci чакырылышынын кезексиз 15-ci сессиясы дейт токтом кылат дейт. Терексай айылдык аймагына караштуу Курук-Сай сайына лицензиялык тиешелүү координаттарына ылайык дүйнөлүк стандарттагы заманбап жаңы кыскасы ушундайды курууга
уруксат берилсин деп атат. Анан мына жерде Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомуна төмөнкү маселелер жүктөлсүн дептир, тиркеме дептир. Бул буйруктун аткарылышы көзөмөл планчага жүктөлсүн дептир. Анан мына жерде дагы эмне бар экен эми? Терексай айылдык аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүн Эти Бакыр төмөндөгүдөй маселелер жүктөлсүн дейт. Эти Бакырга мындай маселелер жүктөлсүн. Биринчи кезекте жумуш менен жергиликтүү тургундар камсыз болушсун дептир. Мына айтып атат, биринчи кезекте жумуш менен жергиликтүү тургундар камсыз болушсун дептир. Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коому колдонгон жардамчы кызматтарды, жумушчуларды ташуу, объектилердин күзөт иштери, тамак ашка керектүү болгон азык-түлүктөрдү сатып алууларды ишкананын ички процедураларына жана базар экономикалык шарттарга ылайык жергиликтүү элден алынуусу каралсын дептир. То есть бул жерден баягы ушу жердеги жумушчулардын жеген-ичкени, кийим-кечеси, ошого окшогон нерселерди мүмкүн болушунча ушул жергиликтүү элден сатып алгыла деген талап коюлуптур. Андан сырткары жергиликтүү тургундардан ишканага жана айыл аймагына керек болгон кесипкөй адистердин окуусуна кете турган чыгымдарга жардам берсин дептир. Андан сырткары бардык шарттары бар мектепти, мына мектепти Эти Бакыр жоопкерчилигине тиешелүү болгон имараттын базасында Тереккан кенин иштетип баштаганга чейин долбоор жана курулуш иштери бүткөрлүү ишке берилсин дейт. Мына айылда заманбап стандартка ылайык мектепти куруп берсин деген шарт койгон экен. Мектеп курулдубу, курулду элекпи? Жок. Курабыз деп атабы, кайерге курат экен? Ооруда аныкталды. Мына жерде баягы имараттын курулуш иштеринин баягы документтеринин, кагаздарын, долбоорлорун бардыгы өзү бүтүрсүн деп атат. Мектептин проектиси качан эле келип калган. Келген. Толугу менен 2021-жылы курулуп бүтүш керек эле. Кечеги кулаган мектеп. Жок, ого чейин эле. Жок, ошол кулаган мектеп жөнүндө сөз кетти дабы? Жок. Кулаган мектеп өзүнүн жолу менен кулады. Бирок ого чейин уже 2021-жылы. Жок, мен айтайын дегеним ошо кулаган мектеп эми авариялык деп танылган. Аны сүрүү ордуна куруш жөнүндө кетти да. Ошону айттым. Терексай жана Кызыл Токой айылдарына тигүү цехин ачып берүү маселеси каралсын дептир. Бул жерге булар тигүүчү цех дагы ачып бермек болушкан экен. Доры алтын ылгоочу фабрикасы жашоочу тургундарга мал чарбага жана экологияга зыян тийгизбей турган болсун дептир. Мал чарбага жана экологияга зыян тийгизбей турган болсун дептир. Азыр мундо кандайча зыян тийбей калат? Аталган долбоордо каралган рекультивациялык иштер рекультивациялык долбоордун негизинде жана долбоорго ылайык өз убагында жүргүзүлсүн дептир. Бул деген кайра калууна келтирүү иштери өз убагында долбоордун негизинде жүргүзүлсүн дептир. Фабриканын курулушу менен экологиялык коопсуздукту сактоо иретинде көз карандысыз экологиялык лабораториялардын анализ жана мониторинг жасап турушун камсыз кылышсын дептир. То есть бизге көз карандысыз мындай экологдор келип, же болбосо мамлекеттик экологдор келип, алар эгерде текшеребиз, киребиз, зыянды же зыянсыздыгын аныктайбыз десе, аларга толук мүмкүнчүлүк түзүлүп берилиши керек экен. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча текшерүүчү мамлекеттик органдар пландык текшерүүлөр өз мезгилинде жүргүзүлүп турушсун. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынан атайын комиссия түзүлсүн дагы. Түзүлгөн комиссия курулуш иштеринин жүрүшүндө жана фабриканын иштешинде мезгил менен экологиялык жана техникалык коопсуздуктарды сактоо менен иш жүрүп жатканын көзөмөлдөө үчүн объектилерди кыдырат дептир. Комиссия кыдыруу учурунда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча эрежелердин бузулгандыгын кыскасы жыйынтыгын сураганга акысы бар экен. Текшергенге жана анын жыйынтыгын сураганга акысы бар экен. Муну ушул Терексай айылдык кеңешинин депутаттары ушундай шарттарды коюп, ошол шарттын негизинде ошол шарттар аткарылса, анан мына жерге ошол алтын эме кылуучу жанагы алтынды куюучу, Доре дегенби, ошол афинажный завод да, ошол фабриканы курууга уруксат берип атат. Ага Терексай айылдык кеңешинин депутаттарынын комиссияга кирген мүчөлөрү моулар болуптур. Мына 11 депутат кол коюптур. Ажакматов, Орозбаева дейт, Ташбаев дейт, Кайыпов, Канибеков, Тойчуев, Чотбаев, Сартманбетов, Ташболотов, Курманбеков, Чымканаев деген 11 депутат ушинтип ушулардын курулсун, анан булардын жанагы завод курулушуна мына жерге уруксат берилсин деп токтом чыгарып бериптир.
Ошол дагы эмне документтер бар? Кызыгы берде саламаттык сактоо министрлиги дагы заключение берип берген да бул. Эми заключение бере берет экен да булар. Эми заключение бергенге чебербиз да биз деген ал. Анан берде бул бирок чаң жутуп бул ден соолугубуз болбой калды. Чаң жутуп атабыз да, күндөн күнгө чаң жутуп атабыз. Зато заключениеңиздер бар экен. Заключение. Мен сизге ишенишим керекпи же заключениеге ишенишим керекпи? Берде адымда заключениеде окудуң го, экологиялар келип текшергенге шарт түспөсүн. Ооба. Экологиялар мүмкүнчүлүк берсин деп атат. Келди. Алабуканыкы, Жалал-Абадтыкы келди. Мен ошону кийинки айыл группада ошо экологдор менен сүйлөштүм. Сүйлөштүм, аке биз ояка кире албайбыз деди. Неге? Потому что Бишкектен телефон болот. Бүт нерсе. Андан не келет экен? Анда чай ичип эле кете берет экен. Эми о кичине келсе ошо экологиялык экспертиза болот. чайдыкы да. Президенттин баласына айт. Президенттин баласы да келген бияка. Ооба, президенттин Анын баласы эмне келет? Ал бир кызматта отурат. Эми ал билбейм, ушу бир кызматта отурат окшойт да. Ал эмне келип эмне кылат ал? Эми инвесторге эмнеге келет? Эмнеге келет? Келди, бул президенттин баласы экен деп. Бизде менталитет ошондой го. Келип өндүрүштүн жүрүшү менен таанышып кетиптир да. Эми ол менен тааныштыбы, же башка нерсе менен таанышып кетти. Эми ошо президенттин баласы ошого келет да, атасына жардамдашат да. Бизде Идрис мынандай. Берге келет, премьер-министр келди, Кубатбек Боронов келди, Абылгазиев келсе. Абылгазиев келди. Артем Новиков келди, Акылбек Жапаров келди. Анан эл менен сүйлөшүп отуруп алып мындай мага окшоп эле отуруп качпайбы. Эми мына жерде отургуч бар экен. Сага окшоп олар сүйлөшө албайт. Олар он жерде сүйлөйт. Неге дегенде бизде дежурный бар. Дежурный 50 бар. Дежурлөр. Бүт нерсе жанагы майды кескендей. Жашоо өтө жакшы. Кеткенден кийин айла жок. Онтип жакшы деп сүйлөсө иштен кетет. Дежурныйлар чыгат, аксакалдарыбыз чыгат. Барып интервьюларды берет, жакшы деп. Жанагы көсө күндө сынбайт. Күнү келгенде сынат. Ошентип эле сынып калышып атыр. Азыр Терексайды тартып отуруп, ошо терексайлыктардын арызын угуп отуруп, мына караң кирип кетти. Бул жакта мына азыр деле иштеп атат. Бул жактагы үйлөр бузулуп атат. Кээ бир бузбайм дегендер монтип жарыгын чыгарып турат азырынча. Кыскасы ушундай. Мына жер ушул турган жол болсо, жолдун бул бети үйлөр. Бирок бир катар үй бул жагында бир катар үй. Нары ортодо дарыя, андан нарда бир катар үй. Кыскасы андан нары тоо, андан нары тоо. Тоо деген эми биз башка жерлерге салыштырбашыбыз керек да мындай. Тоо алыста деп ойлобошубуз керек. Булар тоонун ичинде, сайдын ичинде жашашат. Ошол тоонун ичиндеги айыл кошо лицензияга берилип кетти. Анан азыр жанагы компания ачык айтып атат. Эми өзүңөр берип койгонсуңар, эми кеткиле. Мен бул жерде баягы алган лицензиямдын негизинде кенимди казайын деп атат. Анан эми бирок эл көнбөй турат. Талаш ушул. Мына жерде жанагы түнү менен түнү күнү иштейт экен. Жанагы кен казган техникалар. Анан чаң чыгат экен, шум чыгат экен, таш кулайт экен. Кыскасы ушундай азыр мындай тобокелчилик абалда жашап атышат. Анан эми бул канчага чейин уланат, бул кантип чечилет, мен азырынча билбейм. Бирок бизде бийлик деген бар да. Мына бийликти биз кылабыз, мына биз баарын эретке келтиребиз деген бийлигибиз бар, Кудайга шүгүр. Мына ошолорго бул баш оору. Ошолор чечиш керек. Башка жол жок. Булар айтып атышат, биз көчпөйбүз, ата жайыбыз бар, мына жакта мазарларыбыз бар дейт. Биз көчсөк, мына жакта үстүбүздө дагы чакан башка айылдар бар деп атат. Алар эмне болот? Алар чаңдын астында калат деп атат. Ошон үчүн бардыгыбыз тура берели дегендер бар. Жок, мен ушул акча жетет мага деп 2-3 миллиондон алып, үйлөрүн сатып берип, бузуп, өздөрү бузуп кетип аткандар дагы бар экен. Эми элде пикир бир кылка эмес, ар кимиси ар түрдүү. Ошол, бар болуңуздар. Эми чаткал азыр ушундай бир мындай кандай десем, татаалыраак, ушундай талаштуураак заманда жашап атат.